Топчугүл Шайдулаева, Айымкан. Аңгиме. Машина айылга кирип, өздөрүнүн тик көчөсүнө бурулганда, Айымкан терезеге мойнун созуп, кошуналарым көрүнбөйбү деген ойдо тынчсыздана сыртты карады. Жаны кыйналып, өңдөн азган бул акыбалында күчөлөштөрүнө көрүнгүсү келбеди. Канчага чейин намыстанат экем, деп аял үшкүрүп алды. Ушул көчөдөн жасана кийинип, герле басып, нечен өттү эле. Кошуналары кимиси болсо да аны артына кайрылып, бир башкача таң калып карап алчу. Айымканда аларды тиктете турган бой келбет да, элде жок ажайып көйнөктөрү да бар эле. Бул аял өмүр бою тегерегиндегилерди суктантып жашады. Үйүнө жеткенде дарбазасын ачтырып, машинени ичкери коргонго токтоттурду. Балдары өз алдынча баса албай калган апасын жөлөп таяп үйгө алып кирип, керебетине жаткырышты. Көп өтпөй Айымкандын оорусу жамандарт экен. Доктурлар үйүнө чыгарып беришиптир. Анын барбаган жери, кылбаган дарысы калбаптыр деген сөз сай тараптан соккон муздак желдей айыл ичине ар бир үйгө заматта тарап кетти. Муну уккан айылдыктар адегендей жапырт жакасын кармады. Ал дагы окуя-ай, бул эмнеси? Ушундай дымагы ай чапчыган аялдын сырттаны да эрте өлүп калабы? Кийгени кымкап, жегени чүйгүн тамак, жашап атканы элде жок, шаңкайган үй болсо, чеңгелдеп акча кармаса. Тооба. Ушунча дөөлөттү таштап, бу аял кайда шашты? Алтын аягынан суу ичип, узуну канча, туурасы ошончо болуп жашай бербейби десең? Арадан 1-2 күн өткөн соң, ушул эле элдин сөзү башка нукка бурулду. Атанын көрү, бок дүйнө деген ушул да. Кана эми, бу турган хан сарайдай үйү Айымкандын алтын жанына ара түшөбү? Эмне эле бу катын тытынды экен? Мунун дегеле бир жактарга барып эс алып жүргөнүн көргөн пенде жок. Же жөн эле үйүндө беймарал чай ичип отурганын, же аялдарга кошулуп, айылдагы жакшылык менен жамандыктарда чогуу жүргөнүн да эстей алышпайт. Эми алар мурункудай анын үйүнө да, дүкөндөрүнө да, кийим тиккен цехтерине да, гектарлаган жерлерине да, район борборундагы тойканасына да, анын өзүнө да бир паста суктанбай калышты. Буга чейин Айымкандын алдында айылдыктар өздөрүн текей терип жүргөн бир бечара жандай сезип, ал жолдон күмүш түстүү Лексусун зуулдата айдатып өтүп кетсе да, өздөрүнөн өздөрү кемсине беришет эле. Айымкандын үйүнө таң эрте атып, күн кеч баткандай, суунун тунугу, абанын тазасы да ушул коргонго топтолуп алган сымал келген кишинин көңүл кушу көтөрүлүп, ырахат алат. Мынча жакшы. Бу аялдын үйү айылдын каранаар күзгүсү, а бул үйдө жашагандар бүт айылдыктарга үлгү эле. Ынтымагын айтпа. Үйүнөн бир коога чыкпайт. Ити да ашыкча үрбөйт. Мунун себебин эл барчылыкта, байлыкта деп түшүнөт эле. Анда санда Айымкан бир нерсени шылтоолоп, айылдыктардын үйүнө чакырып, тамак берип койгон адаты бар болчу. Ошондо булардын толкунданганы даярдыгы ар тарабы бийик дубал менен тосулган Айымкандын 3 кабат үйү айылдагы мектептен да, клубтан да кенен ажайып кооз эле. Демейде бул үйдүн жанынан өтүп баратканда сүрдөгөн айылдыктар анын ичине кире турганын билишкенде, тегиз үстү баштарын оңдоп, түзүгүрөөк кийимдерин кийип, кемпир-чал бутундагы көлүштөрүнөн өйдө арыктагы сууга жууп, тазалап, анан баш багышаар эле. Айымкан да мейманга келген айылдаштарына адегенде үйүнүн ичиндегинин баарын көрсөтүп, экскурсия кылгандан тажабайт. Анын үй жасалгаларын, ичиндеги дүйнө мүлкүн көрүп чыккан элдин айрымдарынын дасторкон үстүндөгү дүйүм тамакка деген
Табити да жоголуп кетчү. Бул мартабалуу үйдөгү мейманчылыктан кийин өз үйүнө киргеси, күндө жеп жүргөн тамагын жегиси келбей, Айымкандын жасалгалуу адемий үйү, жумшак отургучтары, кол тийсе шыңгыраган идиш аяктары, чүйгүн тамактары көз алдыларынан кетпей, кыйлага чейин беймаза болушканычы. Өзүнө карата суктанууну, таң калтырууну абдан жакшы көргөн Айымкан ушул сезим үчүн жашачу. Ушул сезим үчүн кароосун казык кылчу, ден соолугунан да кечип жиберчү. Айылдаштарынын оозун ачып, мактоосун угуп, иштерин күйгүзүү ал үчүн көнүмүш ырахат эле. Элден башкача, өзгөчө болуудан калып калбаш үчүн аял өмүр бою кыжынды. Адегенде соодагер болду, жер кезип эмне гана ташып сатпады. Анан айылдагы бош, айдалбай жаткан гектарлаган жерге буудай экти, тегирмен курду, ишкана ачып, кийимдин түрүн тиктирип, базарды толтурду. Азыр айылдагы союз учурунан калган мончо да, дүкөн да, чач да, рач да мунуку. Эски бала бакчаны да сатып алып, анысын эбак тигүү цехине айлантып койгон. Мурдагы колхоздун чоң өрүк багы да мунун көз жаздымында калган эмес. Айыл тегерегиндеги айдоо жерлеринин сан эсеби жок. Билинбей жүрүп, бул чакан айылдын кызарган жеринин баары бул өзгөчө аялдын колуна толук өтүп кеткен экен. Кийинки маалда айылдын эзелки өз атынан атабай, Айымкандын айылы дегендер да пайда болушкан эле. Анын ачкөз экенин билип турушса да, эч кимиси анысын ачык айта алышпайт эле. Тапканын айдан айга эптеп улаштырып, тиричилик кечирген бечара эл бир чети бул аялга таянып алганда, жумуш издеп, акча сурап баргандары көп эле. Бирөө жарымы кокус ооруп же өлүп калса да, оболу Айымканга чуркап барышчу. Айымкан көп кишинин ажатына жарап эле келди да. Өзгөчөлөнүү сезими кичинекей Айымканда алгач мектепке барган күндөн башталган. Гитетти шаар окуган, тыпылдаган кызды агайы мактай берди. Мактоо кызга жакты. Анткени агайы аны мактаган сайын башка классташтары ага суктанып, аны сыйлап жатканын туйчу. Кыздын көңүлү көтөрүлүп, ого бетер сабагын мыкты окучу. Мындай жагымдуу сезим үчүн ал тең туштарындай көчөгө чыгып ойнобой, китептен баш көтөрбөй жүрүп бой жетти. Турмушка чыкканда да тою бөтөнчө шан шөөкөттү өтүп, ошондо ак көйнөк, аппак фата кийген Айымкандын комсомолдук тоюн айылдыктар бир жыл бою таң калып кеп кылышты го. Кыз ушуну каалаган эле. Заман өзгөрүп, Айымкан мамлекеттик органдагы ишин таштап, күйөөсү экөө базарга чыгып кетти. Ысыкты ысык дебей, суукту суук дебей, күн түндөп соодада жүрүштү. Четтен алдырган буюмдарынын үстүнө эселеп коюп, уялбай этпей сата беришти. Муктар элди алдап коюу оңой экенин ошондой эле билип алышкан. Бир күнү мунун айткан дегенден чыкпаган оор басырык күйөөсү капыс чатак салды. Жиниккен немедей жашагандан тойдум, базарыңдан тажадым. Мен тынч жашагым келет. Жетет, чарчадым. Ушинткен ал бут кийимдер салынган чоң мүшөктү ыргыта тээп, прилавкада турган жеринен кетип калды. Ошол бойдон ал экинчи базарга баспай, Айымкан соодагерликти жалгыз өзү улантып, көп өтпөй алыскы башка өлкөлөрдүн базарына каттай баштады. Ат арытып алып келген буюмдарына эми 2 эселеп эмес, 3-4 эселеп үстөк бааны коюп, соодалап, иши оңбогондой жүрүштү. Анан эле күндөрдүн биринде Айымкан адатынча ушундай узак сапардан үйүнө кайтып келип, күйөөсүн таппай калды. Буга ал ичинен кейсе да сыртынан сыр бербеди. Уккан кулактын баары анын эрин күнөөлөштү.
бар бактыны, ырыс дөлөттү көтөрө албаган кесирдешти. Ушундай табышкер зайыптанда эр кетеби? Үйү жайын, буюм тайымын, ичкен жегенин кара. Буга эмне жетпейт? Эми мынтип жаңы гана 50дөн ашкан аялдын өлүм алдында калганы ойдо түштө жок нерсе болду. Айымканды баары өтө узак жашайт деп ойлошкон. Анын үстүнө бул аял өзүн бөтөнчө кайраттуу кармап, анча мынчага ийилбеген, сынбаган көк чал эле. Эл ургаачыда байлык топтоп, дөөлөт күтө алат дегенди айылда алгач ушул аялдан көрүштү да. Төшөктө чалкасынан жаткан Айымкан Кудайдан көп эмес, 1 жылга ден соолук, амандык сурап жалбарды. Дагы 1 жыл өмүрү болсо, аны элге окшоп жашайт эле. Элден өзгөчөлөнөм деп өзөлөнбөй, өзүн өзү кыйнабай, акчанын артынан сая түшкөн, күйүккөн жашоосу өмүр марасына Айымканды эрте жеткирип койду окшойт. Мунун иши чачтан көп, баш аягы жок, бүтпөс эле. Өзү ойлогондой дүйнө мүлктү түрө жийди. Байлыгы аялга канаат бүтүрүп, чарчаганын билдирбей дем берип турушу. Эми мынтип кыйган теректей заматта сулап калганда байлыгы кайра аны санаага салды. Көзү өтүп кетсе, артында калган уулдар менен кыздары ушунча дүйнөнүн баркына жетип асырай алар бекен? Аларга бере турганын тез арада чечип, байлык мурасын адилет бөлүштүрүп койгонго үлгүрбөйт шекилди. Аларга бере турганын тез арада чечип, байлык мурасын адилет бөлүштүрүп койгонго үлгүрбөйт шекилди. Айымкандын башы жаздыкка тиери менен балдарында тымызын мүлк талаш дароо башталды. Аял өмүрүнүн акыры ушинтип кабилет бүтөөрүн кайдан билсин? Балдарынын кимисиники болбосун көзүнөн «Мага эмнени калтырасың, апа?» деген суроону күн сайын көрүп турду. Айымканга ушундай туюлду. Аял жатып алып, ичинен тапкан дүйнөсүн 4 баласына кандайча бөлүштүрүү жолун көкүрөгүнөн 1 эмес 1000 ирет өткөрүп чыкты. Эгер бирөө жарымын нааразы кылып ыйлатып койсо, анда мунун тапканы да татыбайт эле. Балдарынын кийинки ынтымагы, бири-бирине боор тартышы да апасынын акыркы чечиминен көз каранды экенин ойлогондо, аял ого бетер түйшөлдү. Акыры көкүрөгүндө бир топ күндөн бери бышырып келаткан 2 керезди кандай болсо да жазып калтыруу керектигин чечти. Бала чакага канча айткан менен жазып калтырганга жетеби? Айымкан дарты оорлоп, мээнет меңдетип жатса да, колуна калем, кагаз кармаганга бел байлады. Таңертең жаздыгын бийиктетип койдуруп, адегенде өзүнүн тажыясын кантип өткөрүүнүн жол жобосун жазып кирди. Балдарым, кагылып кетейиндерим, мен өлүп калсам, өзүңөрдү жоготпой, эсиңер менен болгула, деп баштады Айымкан. Үй жайды ирээттеп, коргондо жакшылап шыпырып чыккыла. Тамак ашты кенен камдагыла, аябагыла. Менин тажыям өзгөчө даңазалуу болушу керек. Мен катташып жүргөн аттуу баштуулардын баарын унутпай чакыргыла, калып калышпасын. Ал кабар жибере турган адамдардын аты жөнүн кадыр даражасына жараша бирин калтырбай тизмектеп жазып кирди. Тизме өтө эле узун болуп кетти. Кандай тамактарды дасторконго коюу керектигин да эскертти. Сөөктү жууп, кепиндей турган аялдардын атын атады. Сөөктүн үстүнө жабыла турган кездеме да элде жок, башкача болууга тийиш. Жылтырап турган алтын түстүү кооз парчадан алгыла, деди. Жаназаны айылдын чоң молдосу өзү келип окусун. Ага алдын ала айтып койгула, деп жазды. Анан тун уулуна кайрылды. Асылтай, уулум, менин түбөлүк жатаар жайымды даярдоого өзүң көз сал. Мүрзөмө көрүстөндүн тоо таянган бийигирээк жеринен орун таап, казынакты кененирээк каздыр. Мени өз колуң менен койгун. Көмөкөйүнө кептелген ыйын күч менен токтотуп, Айымкан эми кызына кайрылды. Карлыгач, кызым,
Кепинди ак суруктун Кытайдыкы эмес, накта пахтадан согулган тазасынан тапкыла. Ал менин түбөлүк кийимим. Ал эми балдарына дүнүйө мүлкүн бөлүштүрүп жазган аманат кагазын өзүнчө конвертке салып, оозун бекитти. Сыртына мен көз жумгандан кийин баш аягыңарды жыйып алып, анан шашпай ачкыла деген эскертүүнү жазып койду. Колдору калчылдап, көзү тунарып, колундагы кагаздарын балдарына карматты. Анан жаздыгын ылдыйлатып жаткан Айымкан башкача бир бошошо түштү. Эми кете берсем болот, деди ичинен. Балдары болсо апасы калтырган конвертти ошол замат эле ачып, ичиндегисин окуп алышты. Апасынын чечими эң оболу өзү менен чогуу турган уулу менен келинине жакпады. Бир туугандар өз ара бир топко чейин сөзгө келе албай, кермур айтыша кетишти. Алардын үндөрү кошуна бөлмөдө жаткан Айымканга үзүл-кесил угула берди. Эне балдарынын чуручуусунун себебин ичинен аңдады. Үнүн чыгарып, аларга кыйкыргысы келди. Инсап кылгыла, ынтымак болгула, дегиси келди. Байлык, мүлк, түшүк экенин чындап ооруп калсаң, бир күнчөлүк дары боло албасын, түшүндүргүсү келди. Анткенге дарманы жетпеди. Бул сөздөр чыкпай, эненин ичинде өзү менен калды. Аңкыча конвертти кармап алган уулу Асылбек менен келини аткан бойдон апасына кирип келишти. Апа, бул эмне кылганың? Мончо менен тигүү ишканасы экөө тең биздики болуш керек да. Жалкасынан жаткан Айымкан башын акырын бери бурганга гана араң жарады. Уулум, сага бул чоң үй-жай калып жатпайбы? Дейин деди. Тилин күрмөй албады. Апасынын унчукпай айтканына уулу менен келини ого бетер тынчсызданып, кулагына кайра биздики дегенин кайталай беришти. Үнсүз жаткан Айымкандын көзүнөн аккан жаш жаагына сызылды. Балдары анын тилден калганын биле эле. Анан улуу кызы Карлыгач кирип келди. Апа, апаке. Кызы апасынын жүзүнөн аккан жашты арчып, нааразы үн менен булда көңкүлдөдү. Мен сага эң көп жардам берген элем. Сен алыска кеткенде товарыңдын баарын мен сатып жүрбөдүм беле? Эсиңден чыгып кеттиби? Мага эмне кичине кызың менен тең үлүш калтырып атасың? Анын сага бир да каралашкан эмес го. Буга да Айымкандын жообу бар эле. Ал күйөөсү Аракеч кичүү кызынын тагдырына көп сарсанаа болоорун, анын 3 баласы баарын айтайын деди. Айта албады. Көзүнөн аккан жаш дагы салаалап көбөйдү. Балдар болсо апасынын оозунан жооп күтүп, улам апалап отура беришти. Бир маалда каттуу үшкүрк аралаш онтоп алган аял башын бир чайкады да көзүн жумуп алды. Ошол бойдон ачпады. Кечке жуук Айымкандын жанында кошо түнөп жүргөн чоң тайжеси келгенде гана балдары апасынын тилден калганын билишти. Айымкандын жоолугун оңдоп, үстү башын кымтылап жаткан тайжеси бозоруп, үнсүз турган сиңдисинин уул кыздарына кайрылды. Апаңарга ыраазычылык айттыңарбы? Акыркы сөзүн, керезин уга алдыңарбы? Эми апаңар сүйлөбөй калды. Даяргердикти көргүлө, деди да ыйлап жиберди. Айымкандын уулу чыгып кетти. Кызы болсо эки тизесин кучактап, нес басып отуруп калды. Кайдагы ыраазычылык айтуу, тайже? Азыр да кеч эмес. Айт, угат апаң. Сага ыраазыбыз. Сен бизди элден артык багып чоңойттуң. Биз сени жакшы көрөбүз, унутпайбыз. Апа, де. Тайжеси Карлыгачты колунан тартып, апасын көздөй жетеледи. Апам укпайт. Ичине ыза менен күйүт толгон Карлыгач сүйлөй албады. Тайжесин кучактап, озондоп ыйлап жиберди. Эртеси күнү колуна апасы калтырган кагазды кармап алып, балдары Тажияны так ошондой өткөрүүгө киришти.
Бирок Айымкан айткан сөөктү жууй турган аялдар кечигишти. Бул ишти тууган урук, кошуна колоң башка аялдар ишке ашырды. Айылдын чоң молдосу ошол күнү үйүндө жок болуп, жаназаны жаш молдо окуду. Айымкандын жатаар жайы тоо тараптан эмес, Көрүстөндүн ылдый жагынан казылды. Тоо тарапка өткөнгө уруксат бериле элек деп көр казгандар Асылбекти укпай коюшту. Казынагы да чоң эмес, элдикиндей эле болду. Казып аткандар ошентип чечишти. Кыздары апасы табыштаган ак сурукту таап сатып келгенге үлгүрбөдү. Айымкан да башкалар кийген кездемеден эле кепин кийди. Келгендерге берилген тамак аш, сыйды да аксакалдар элдикинен ашырбагыла деп кыскартып коюшту. Ушундай өзгөчө өмүр сүргөн аялдын тажыясы өзү кирез калтыргандай даңазалуу болбой, эл катары жерге берилди.